Ушул суроо бар. Мисалы мен предметти ашыкча кошуп алдым, бирок аны өчүрө албай жатам деп. Ал үчүн эмне кыласыңар? Ал үчүн академический бөлүмүнө кирип, предметке киресиңер. Ал жерден керектүү жанагы предметти табасыз. Мисалы 5-класстагы предметти карап кетели. Карадык. Бул жерден мен азыр кыргыз тилин өчүргүм келип атат. Кыргыз тилин өчүрүш үчүн мен редактировать эмес, удалить кнопкасын басып көрөмүн. Баскандан кийин бул жерде мага 3 окуучу турат деп айтып атат система. Мен демек аларды өчүрө албаймын бул предметти. Мен артка кайтамын. Кайра ошол предметти редактировать аркылуу жанагы 3 окуучуну алып салайын бул предметтен. Ал окуучу өчпөйт болгону бул предметтен алынып калат байланышы. Аларды галочка менен белгилеп, отписать, сохранить. Анан кийин мен кайра бул предметке келип, аны өчүрүп койсом болду. Эч кандай байланышкан маалыматы жок, мен аны өчүрүп койсом туура болот. Так.